Men seni güttüm ay. Жүрөгüm ооруп турат сага чет албай. Men özümdü издеп келемин таба албай. Азирет өзү сахнада Джонни элестетип алды, Азирет элестетпей. Тамаша достор, биздин студиябызда ушулардын аткаруучусу, автору Джонни. Саламатсызбы, кандайсыздар? Өзүң ырдата ал, сен аябай эле элестетип кеттиң. Улантып коеюн. Ал оловоттой жанып күйдүм ай. Неге мен жаным сени мынча сүйдүм ай. Мен өзүңдү күтүп келемин да жабай. Мен өзүңдү күтүп келемин да жабай. Мен өзүңдү күтүп келемин да жабай. Джонни. Кош келиңиз. Элдик ырга айланып калды окшойт, Ассаламу алейкум. Манайыңыз жакшы? Манай жакшы, кичине жаңы ойгондум, шашып. Жаңы эле турдуңуз. Биз сизди күттүк. Будильникке койгом да, будильникке коюп барам. Укпай калыптырмын. Ойгонсом саат 8ден 40 мүнөт өтүп кетиптир. Билейин 9да эфир койсуп бере 20 мүнөттө жетишем деп. Туруп башымды жууп алып. Учтуңуз, Ооба. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөрдү сыйлаган ырчы мырза ушундай болот. Багы туруп багы өзүнүн жетишпей атса да аракет кылып. Көзлөрүмө көңүл бөлбөңүздөр. Ооба, ырга көңүл буруңуздар. Күттүм айыр Джонни мырза. Элдик ырга айланды, чындап азыр ырдабаган адам калган жок ушуларда, чын. Эмне себеп болду ушулардын ушундай көпчүлүк сүйгөн ырга айланышына? Эмне себеп болду? Себептери эми жүрөктөн чыкканда жүрөккө жетет деген себеп болуш керек. Анан албетте сөздөрү, обону, аранжировкасы, анан аткаруусу бардыгы бири-бирине төп келсе керек. Ошондуктан элге жакса керек. Ошо күткөн адамыңыз келдиби эми? Келдик болуш керек. Дагы деле келелекпи? Ыр чыкканына канча болду? Дагы деле келек турбайбы? Негизи бул ырды негизи баягы бир адамдын дарегине жазылган ыр, бирок ал адамды азыр күтпөй элемин. Азыр күтпөй калдыңызбы? Жок. Үмүт үзүлгөн турбайбы? Андан бери 3 жыл болду. Үмүтүмдү үздүм деген бир кичкене экен. 3 жыл мурун 3 жыл мурункырда. 3 жыл мурун күтүп жүрүп жазган ыр. Ооба. Жакшы. Джонни мырза жакында эле өзүңүздүн жеке концертиңизди бердиңиз. Көрдүк социалдык тармактардан сонун өтүптүр. Жандуу үн, жандуу музыка. Оркестрбы, ансамбль, оркестр менен сонун өттү. Айтып бериңизчи, кандай сезимдер болду? Эл кандай кабыл алды? Концерт кандай өттү? Кайсынысынан баштасам экен? Концерт негизи мен ойлогондой болду. Кээ бир жерлери ойлогондон да жакшы болуп кетип атты. А кээ бир моменттери мен ойлогондой болбой калды. Эми болот да. Ооба, кемчилик иш болбойт дегендей. Анан эң башкысы жандуу үн менен болду. 2 сааттык концерт, жалаң жандуу үн менен ырдадым. Анан гитаранын коштоосу менен өзүм да анча-мынча аспаптарда ойнодум. Комузда ойноп ырдадым, чопочор чертип бердим. Клавиша чертип ырдап бердим. Андан сырткары жалаң жандуу музыкалык аспаптар болду. Артында эми целый оркестр эмес, жарым оркестр болду. Алардын аспаптары саксофон, тромбон, труба, бас-гитара, электрогитара, ритм гитара, клавиша, барабан, кылгыяк, флейта деген сыяктуулар да. Анан комуз. Ошо буюрса эл музыкага суусап турган бекен, жандуу музыка, суусап турганы көрүнүп турду. Анткени биринчи эле баягы жандуу ырдаганда билинет да, биринчи эле нотадан билинет. Анан ошондо эле элдер жандуу турбайбы чындыгында деп анан өздөрүнүн өзүндө эле баягы жаштар барсыздарбы? Кол чаап турабыз Бишкек дегендей жок да андайчы. Өздөрү эле кол чаап. Өздөрү эле кол чаап, өздөрү эле баягы эми адамга жакшы өзү эле кол чаап да туурабы? Анан кыйнап элдерди кол чаап койгула дегенден алысмын мен. Элдер кол чабыш үчүн надо ошону заслужить. Ошону биринчи баягы татыктуу болуш керек дегеним да. Анан бул концертте эмне үчүн контакт шоу деп атаганбыз? Анткени ошо концертте жөн гана 2 саат бою ырдай бербестен, ошо ортолорунда келген коноктор менен контакт кылып, маек кылып, бир толкунда болуп, алар менен аларга суроо берип, алар бизге суроо берип, алардын суроолоруна биз жооп берип дегендей. Алар биз сурап аттык, кайсыларды ырдап берели деп.
эл өзү ошо кыйкырып атышты, булар да тигилер да деп. Анан ошолорду да бердиңиз. Англисчолобу, орусчолобу, кыргызчолобу, ал өзүнчө бир ушундай интерактив оюн болду да, бир 20 мүнөт. Анан ошонун арасында кыргызча, комуз менен, анан гитара менен, англисче, пианино менен да берип аттым. Сонун болгон турбайбы? Кыскасы, жакшы элдер менен маек болуп, элдер баягы мынтип кечке эле отура берген жок да. Зеригиштүү болгон. Залдын көпчүлүгү жаштар болгон болуш керек. Жаштар жок, 50% жаштар, 50% баягы биздин поколение. Бул концерт буюрса жакшы деңгээлде өттү, эми башка да аймактарга барып коеюн деген ойлор барбы? Буйруса гастролдойн деп. Ушу өзүм Нарын жергесинен төрөлгөндүктөн ошо Нарынга койсом деп атам биринчи иретте. Ушу марттын балким орто чендеринде болуп калат го. Азыр ошо пландап атабыз, бирок датаны эметелекпиз, кое элекпиз. Буюрса Нарын жергесине биз салам айтып койсок болот экен. Алдыда болсо ушул Джонни мырзаны өзүнүн жеке концертин күтсөңүздөр болот экен. Ооба. Анда бир ыр суранабыз сизден. Нарын алтын бешеги. Учурда жана Мария деген ырыңыз чыкты. Андан кийин да экир чыккан. Андан кийин да экир чыкты. Дуэт чыкты, Сайкал Садыбакасова менен ал дагы сон. Ошону ырдап берейин, анда Сайкал жок эле өзүм эле. Бул айланда нурга айлана, сени көргөнүмдө жанга жагып, көздөрүңдөн өзгөрүлгөн менин сеген таңдараты, жел койногон чачтарыңдан көрүп кыялдарым алып учкан, жазым менин жалгыз сенсиң, менин жүрөгүмдө жашап келген, жазым менин жарык кечим, болгум келет сени менен. Байланамын тандаганым, бул өмүрдүн белегисин, бүт дүйнөмдүн арнайм барын, тунук сүйүш сезимдери, жел койногон чачтарыңдан көрүп кыялдарым алып учкан, жазым менин жалгыз сенсиң, менин жүрөгүмдө жашап келген, жазым менин жарык кечим, болгум келет сени менен, сени менен. Жазым менин. Жаз келатат. Таң атпай жаңылып койгондо үнүң ачылбайт, өзүң көздөрүң ачылбай эле кыйналып берем, ырыстай болду. Сон болду бирок, сон аткардыңыз. Бирок аябай сон аткардыңыз. Эң башкысы чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн кабыл алып коюңуздар. Сиздин Instagram баракчаңызды карай турган болсок, ал жактан өзүңүздүн катталуучулар, досторуңуздардан сурап каласыз да, кимдер менен дуэт ырдайын депчи, мисалы. Анан Сайкал Садыбакасова менен дуэт чыкты. Көпчүлүгү ошол айымга добуш беришти, ошол менен ырда деп. Кандай болду? Ошондой суроо жаздым эле, ким кайсы ырчы менен айымбы, мырзабы айырмасы жок, жазыңыздар, кайсы ырчы менен дуэт ырдасам көбүрөөк жарашат десем, ошо дайректте көп жазышты, Сайкал Садыбакасова менен депчи. Эмнеге, кандай ойлойсуз? Эмнеге ал ырчыны айтышты? Билбейм, бул элдин ою, мен ошол негизи даже ким болсо деле ошо менен жаздырмакмын да, кимдин аты көбүрөөк жазылса эле. Анан ошол эле принцип менен эле аты көп жазылгандыктан баягы аларды мен ошо инста баракчамдагы досторумду алдабай, айткан оюнча жаздырайын деп. Сиз сунуштагы кандай кабыл алды? Жакшы кабыл алды.
Ал кандай ыр деди, анан ушуларды мен сунуш кылдым, ушул мен өзүм авторсук. Текст кимге тандып? Обону өзүмө, тексти болсо Акбар Кубанычбеков. Акбар Кубанычбеков 2018-жылдын мыкты акыны деген номинацияны алган. Ошо, анан Сайкал жакшы эле кабыл алды, ырды жактырды. Жаңы аранжировка жасаттык, келди, студияга ырдадык. Радиого бердик, клип тарттык. Телеканалга бердик, кетти. Клип да чыктыбы? Ооба. Клип чыкканбы? Сонун дагы кимдер менен дуэт ырдайын деп атасыз? Алдыда. Филипп Киркоров менен ырдасамбы деп жүрөм. Болот. Ырдаш керек. Айтмакчы, Филипп Киркоров ошо Күттүм ай деген ырды угуптур. Коюңузчу. Анан бизде бир байке бар, ошо Филипп Киркоров келбеди эле концерт коюп. Ошол байке аябай жакшы катнашып, жакшы мамиледе экен да. Анан ушундай жакшы ыр чыгып атат, ушуну балким орусчага отуруп ырдап көрбөйсүзбү деп жиберген экен. Ал ошо Филипп Киркоров угуп, анан жактырыптыр, анан ырдап чыгабы, чыкпайбы билбейм. Орусчасын которуп, Азыр мен чалып сурап коеюн анда. Ырдайсызбы, ырдабайсызбы деп. Ырдайсызбы? Алло, Фил эле. Азирет мамилеси да жакшы да, достор да. Доске болот. Тамаша. Ошолорду Кайрат Нуртас да ырдап чыкты. Алар да аябай хит болуптур. Сиздин автордук ырыңыз. Өзбекстанда да ырдап чыгышты. Өзбекстанда да ырдап чыгышты. Буга чейин буга чейин Кайрат Нуртаска ал ырды бербейм дегендей дагы пикирлер болгон. Анан кандай болуп сүйлөштүңүздөрбү? Чалдыбы? Бир пикирге келдиңиздер. Эмне болуп берип калдыңыз? Аябай сурандуу эми Джонни депчи. Негизи ыр жаңы чыкканда бир айдан кийин эле ошо Казакстанга жетип, анан ошо Казакстандан менеджери чыккан болчу бизге. Ушундай биз сиздин ырыңыз жакты, бизге уруксат берсеңиз казак тилинде Кайрат Нуртас ырдап чыксын деп. Анан мен айткам, ыр жаңы эле чыкты, ыр деген Кыргызстанга бүкүлү жетиш керек. Кое тургула дедиңиз. Ооба, анан үстүнө клип дагы тартыла элек. Анан кыргыздар билиш керек, бул кыргыз ыр экенин деп айткам. Анан убакыт өтө берсин, анан мен силерге жооп берем дегем. Убакыт өтө берди, мен жооп бербей эле жүрө бердим. Мен 3 ай өтүп кетти арадан. Анан бир күнү ойгонуп карасам эле ошо Инста баракчасында өзүнүн студияда ырдап жатканын салып койгон экен. Кайрат Нуртас. Анан мен чалып, силер муну радиого берген атасыздарбы, уруксат бериле элек го, кандай түшүнсөк болот десек, жок, бул Кайрат Нуртас өзүнө гана жазып атат, өзүнө жаккан үчүн радиого бербейбиз, ротация кылбайбыз. Биз сиздин жообуңузду дагы эле күтүп жүрөбүз деди. Анан макул, анда мен дагы 2-3 күн ойлонуп туруп, так жообун айтам дедим. Анан көп адамдар айтып атышты, ошо саат акчасы көп акча болот, анан мындай болот, тигиндей болот, анан кээ бирөө сатпа деди, болбойт саткан. Кээ бирөөсү болсо бекерле бер деди. Анан 100 адам болсо 100 ой болот экен да. Башынча таш калат. Анан акча да азарт да. Анан кой деп, анан апам менен кеңешип, ошо апам айтты, казак кыргыз бир тууган ыр жагып атса, значит ырдай берсин, жөн эле берип кой деп. Сиздин адыңыз чыгып атат анан экен. Ооба, анан көрө казак достор менен, казак бауырлар менен достошуп алган жакшы деп, анан достошуп ошо Кайрат өзүнө байланышка чыктым, ушундай. Канчага саттыңыз? Ырды саткан жокмун, мындай эле достук мамиле катарында бекерле берип койдук. Ырдай берди, уруксат бердиңиз, Өзбекстандык кайсы ырчы ырдап чыкты? Карим деген жаңы ырчы чыгып атыптыр. Ал бияка да келип жүрөт. Сурадыбы ал дагы? Же сурабай эле? Сураган, өзү менен лично сураган да, жанынан көрүшүп. Ал баягы шос болгон, мындан 1 жыл мурун ошо 6 президент келип, ошо 6 президенттин алдында биз ырдаганбыз. Ошондо таанышып калдым эле, анан ошондо ырың жакты, мен да ырдабаймбы дегенде анан макул деп койгом. Анда мага деле бербейсиңер, мен деле жакында ырдап чыгайын. Сиз анда монгол тилине отуруп ырдасаңыз, анда каршы эмесмин. Монгол тилине. Монголияда да кит болсун деп. Жакшы. Жони байке, анда дагы бир ыр суранбайлы, кыскача. Чет тилдеги ыр болсо жакшы болмок. Боло берет, чет тилдеги. Ырдаткыч. Перфект деген ырды жакшы ырдайсыз го. Чет тил, чет тил. Ооба, чет тилдеги. Кыргызча болобу, чет тилде болобу. Негизи Жони ушул гитара менен чет тилдеги ырларды жакшы аткарат. Сен ошентесиң. Бир куплет, Ооба, бир куплет. I found a love for me, darling, desire waiting, full of money. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew was someone waiting for me.
'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. I'm listening to our favorite song when I saw you in the dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Yes, So perfect tonight. Thank you very much. Чоң рахмат, Чоң рахмат. керемет аткаруу. Сау Биздин болуңуз. көрүүчүлөрүбүз эртең менен love story болуп койгонушту окшойт. Чоң рахмат Джонни байке. Сонун ырлардын автору Джонни мырза бизде конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Не деп бир нерсе деп сүйлөйүнбү? Телекөрүүчүлөргө кайрылуу. Сиздерге рахмат, албетте YouTube каналынын жалпы жамаатына таң атпай ойготуп мени эфирге чакырганыңыздар үчүн. Азыр негизи эртең менен ойгонгондо жумуш көп бүтөт го. Значит, бүгүн жумушум көп бүтөт экен. Сиздерге ыраазычылык. Эртең эрте турганда жумуш көп. Чоң рахмат. Күнүңүз жемиштүү болсун, жакшы өтсүн. Бардык көрүүчүлөргө да чоң салам, жакшы күн каалайм, жакшы маанай. Буюрса жакында жакшы ырлар чыгат, жакшы клиптер чыгат. Анан Кыргызстандын ар бир бурчун кыдырып концерт коюн деп атам. Буюрса күтүңүздөр. Күтүңүздөр, барыңыздар күтүңүздөр. Бүтмай деген ырда. Көрүшкөнчө биз коштошобуз. Азирет Осмонов, Акмарал Аипова болдук. Кайрадан көрүшкөнчө.